Assalamu alaikum dostlar. Бүгүнкү видеодо моторманытын кеңирээк айтып берейин. Сайт реально төрөп берип атат. Акча чыгарып атам өзүм. Биринчи киргенде жашыл немени басасыңар, если телефондон кирсеңер. Меню на покупки деген бул машина сатып ала турган счетубуз болот. На вывод деген бул акчаны чыгара турган балансыбыз. Ушу на выводто турган акчаны биз любой убакта чыгарып алсак болот. На рекламу деген бул если силердин өзүңөрдүн жеке сайтыңар болуп бирдеңени реклама кылабыз десеңер, ошо рекламный балансты пополнять этип, анан платный образ менен өзүңөрдүн сайтыңарды реклама кылсаңар болот. Через мотормен аркылуу. Ал кереги деле жок. Ошон үчүн биз эмнеден баштайбыз? Мой кабинет. Биз киргенибизде бул жакта көрсөтүп турат. Скорость заработка в час 1 рубль 58 копейки. 32 милли копейки менен в час. Количество рефералов 47 реферал бар менде. Мен артыман жазылган адамдар. Бул жерде эмнеси глобустан айырмаланып турган жери мотордун. Глобуста артыңан жазылган адамдын данныйларын көрө аласың. Моторманыйда андай жери жок. Глобуста артыңан жазылган адамды көрө албайсың, бирок сени чакырган адамды көрө аласың. Реферер деп коет. Реферал деген бул артыңан жазылган адам, а реферер бул сени чакырган адам. Спонсор десе деле болот. Азыр көрсөтүп берем аны. Бул жагы данный аккаунта, имя, атыңар, логин. Меня пригласил деп турат. Лордборд. Ушул адам мени чакырган, мен буну басам. Кирдим. Стена пользователя Лордборг. Скорость меникинен аз экен. Бирок выплачена заработка деп турат. 388 612 рубль. Чыгарып алган акчасы бул реально. Бунда эмнеден? Бул адам өзү блогер, YouTube'да каналы бар. 31 000 подписчиги бар. Ошол каналга YouTube'дагы каналына моторманный сайтты кеңири таркаткан. Анан ушунун артынан келген адамдар буга доход алып келет. Ар бир адамдан 7% калат. Машинасы деле көп эмес, автопаркында. Так 3, 6, 7 машинасы бар экен. 1000 рубльдик машинасынан бирөө, 250 турк машинадан бирөө, калган 50 рубльдик машинадан 4-өө, бирөө 10 рубль. Где-то 1,5 миң акча салыптыр да бул. Мына YouTube'дагы каналында да сүрөт ушундай. Лордборг. Бул реферору жок, бул өзү келген сайтка. Без приглашения келген бул адам. Сумма выплаты 388 000, количество рефералов 28 000, доход с реферала 229 000. Рефералдан калган акчасы экен ушу. Так. Бул жөнүндө түшүнүктүү. Дагы көрсөтүп, мой кабинетке кирип. Бул кызыл реклама. Предупреждение, эскертүү берет да. Ар кирген сайын буну сразу крестикмен жаап сала берсеңер болот. Если кызыксыз болсо, моторманын атынан башка лохотрон сайттар пайда болуп атыптыр интернетте. Ошо жөнүндө эскертип кетип атышат. Бизде эки эле сайт бар. Бирөөсү motormoney.org, экинчиси Fruitimani. Ознакомлены бассаңар жоголот. Дальше. Настройка аккаунтка киребиз. Атыбызды жазабыз. Эгерде паролуңарды алмаштырганга келсе, бул жакка азыр действующий паролду жазасыңар.
астына жаңы пароль ойлоп табасыңар, аны кайталайсыңар, ошо менен изменить пароль дегенди бассаңар, пароль өзгөрүлөт. Платежной пароль дейт. Если вы забыли свой платежный пароль, то мы рекомендуем вам сбросить его. Для этого нажмите на кнопку ниже, после чего на ваш почтовый ящик поступит письмо с инструкцией по сбросу пароля. Электронный так, сбросить пароль дейт, да? Платежный пароль. Регистрация болгонуңарда платежный пароль сурайт силерден. 4 цифрадан турган бир кодду коесуңар. Эгерде аны унутуп калсаңар, сбросить платежной пароль дегенди бассаңар, силерге почтаңарга пароль жиберет. Ал пароль акчаны чыгарганда керек болот. Аны деле көрсөтүп берем мен. Бул жака сүрөт койсоңар болот. Бул жака уже кошельки для выплат дейт. Акчаны чыгарганда кайсы кошелекке чыгарасыңар? PR кошелегиңер болсо, бул жака PR'дин кодун коесуңар. Яндекстикин коесуңар. Kiwi Wallet'тикин коесуңар, Advercashtыкин коесуңар. Окупай. Же телефон номериңерди. Салабыз десеңер, телефон номериңерди коюп, сохранить изменения дегенди унутпагыла баскан. Бул менен настройка болду уже. Мой автопаркта уже понятно. Мына менде азыр 125 рубль бар. Менюда на выводда 109 рубль бар. Азыр чыгарып да көрсөтөм силерге. Жаңа немелерди окуйсуңар, машинанын стоимосттары автопаркта. Машина автосалонунда койсок да болот. Эң кымбат машина, бул жөнүндө айтып кеттим уже, 50 000 рубль. Дальше. Автопарк түшүнүктүү. Бул гонка лидерге кирсеңер, бул сайтта кимдер канча акча чыгарып атат, ошолорду көрсөтүп турат. Лидер за 24 часа, бир сутканын ичинде ушу адамдар акча чыгарып, неме болуптур, мен чыгара элекмин, ошон үчүн меники 0. Лидер за 7 дней. Лидер за 30 дней. Лидер за год. Нургазы деген мына 350 000. Так, бул түшүнүктүү. Обучающий раздел. Если түшүнбөгөн немеңер болсо, обучающий разделге кирип, түшүнсөңөр болот, окуп, канткенде кандай болот. Серфинг сайт жөнүндө айткан, стоимость, доходность жөнүндө айткан, автопарк и покупка машина тууралуу айткан. Так. Пополнить баланс дегенде. Силер кирип кошелекторду сохранить этесиңер. Электронный кошелегиңерди. Мой кабинетке кирип, ошондон кийин силер пополнить эте аласыңар. Акчаны. Счетуңарды ушу кошелектор аркылуу. Оңой эле. Яндекс менен толтура турган болсоңор, бул жака жазасыңар. Мисалы айтканда 100 рубль деп туруп перейти аласыңар. Яндекс кошелегиңизге направление берет. Мына бул жака, если через карта пополнить этем десеңер, Сбербанктын картасы, башка банковский карта. Картаңардын аркасында 3 цифраны жазасыңар, заплатить кыласыңар. SMS пароль келет, аны подтверждение аласыңар, ошо менен акча төлөнөт. Так, бул түшүнүктүү. Заказать выплат, акчаны чыгарганда заказать выплат деген жерге киресиңер. Кошелек тандайсыңар, кайсы кошелекке чыгарасыңар. Киwiге, Яндекс кошелек, Visa карта пока недоступна экен, WebMoney доступна экен. Же номериңерди, телефон номериңерди изменить жасалам десеңер, жазасыңар. Мына мен историяларым достор. 17-январда 569 рубль чыгаргам. Андан эртеси 15 рубль чыгардым. 30 рубль, 190 рубль, 100 рубль ушинтип кете берет. Ар 3-4 күндө бир чыгарам акча. Серфинг сайтты кирип көрсөңөр болот. 7 копейка төлөп берет. 40 секунддук видеороликке. Сайтка киргенден кийин партнерская программа деген жери болот. Ошол жерден мени чакырган адамдардан
түшкөн пайдамна 469 рубль. Доход с рефералов дейді. Реферальные ссылки дейді. Басып тұрсаңар, копировать етіледі. Ошону силер поделиться кылып же копировать етип алып, башка сайттардан досторуңар менен, тааныштарыңар менен бөлүшсөңөр, ошол ссылкамен кирип регистрация болгон адам силердин командаңарга кирө берет. Анан алардын салган акчасынан силерге процент түшүп турат, иштеген акчасынан. Партнерская программа ошону түшүндүрөт. Анан ежедневный бонус деген жерине кирип ар күнү. Бактан ежедневный бонус жашылдан туруп калат, получить бонус. Ошону басып күнүгө бонус алып турсаңар болот. 24 саатта бир жолу. Азыр эми акчаны чыгарганын көрсөтөйүн. Снять деньги с кассы автопарка. Бир бастым 0 болот. Эми мына 235 рубль. 235 рубльді биз чыгарабыз. Менюга киребиз, заказать выплаты. Яндекс кошелек мен чыгарам мен. Бул жака мен платежный пароль жазам, баягы 4 цифраны. Ал бул жака чыгара турган акчаны жазам, суммасын 235. И заказать выплат дегенди басам. Отлично. Акча кетти. Эми мен баланс текшеребиз. Обновить этебиз страницаны. Меню. Мына акча на вывод деген ячейкадан акча кетти уже. Эми кошелекке кирип көрөбүз азыр. Кошелекке пока келбептир. Глобустан да реклама келип атат. Азыр акча келгенде көрсөтөм. Мына достор, акча моментально келди. Мен 17-синде кылган выводымда 569 рубль чыгарайын деп заказ бердим эле. Через Яндекс. Акча бир сутканын ичинде келбеди. Анан мен техподдержкага жаздым, неге келбей атат десем, айтты, ответный сообщение жөнөттүр. 3 сутканын ичинде түшөт, азыр сбой болуп атат деп. Бирок эртеси 2 суткада келди акча. Яндекс. Мне нужны уведомления. У нас пришли деньги. 235 рублей заказ кылдым эле. Комиссия алып калыптыр. 235 жарым деп пришли. Жарым рубль комиссия алып мына 247 рубль болду. Бул акчаны мен кааласам телефонун толтуруп алам, кааласам интернет төлөсөм болот, штраф төлөсө болот, бирөөгө которсом болот, же болбосо банковский картага чыксам болот. Видео жакса класстуу баскыла, бөлүшүп койгула тааныштарыңар менен.